Жогорку соттун алды саат 10. Мекенчил партиясынын мүчөлөрү Тагырагы Садыр Жапаровдун тарапташтары тынчтык митингине даяр. Микрофондорун орнотуп алгачкы сөз, алгачкы талап айтыла баштады. Бүгүнкү митинг тынчтык митинг, эч кандай провокацияга жол бербейли, элдик кошуун түзүлдү. Садыр Жапаровго боштондук, 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 боштондук. Чоң рахмат. Ооба, бүгүн жогорку сотто саясатчы Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев, партия мүчөсү Дүйшөнкул Чотонов жана Мекенчил партиясынын төрагасы Садыр Жапаровдун соту жаңы кабыл алынган кодекстер менен мыйзамдарга байланыштуу кайра кароого өткөн. Ал эми митингдин максаты болсо адилетсиз сотторго чектөө коюу. Адилетсиздик соттордун азабынан апарып биздин балдарды камап атса, бул туура нерсеби? Бул туура эмес. Биз ошон үчүн эч кандай көзүмүздү жумуп отура бербешибиз керек. Биз деген бул талап кылышыбыз керек. Ар дайым адилеттүү сот акыйкат чечим чыгарыш керек дайыма. Ал эми кызыл кол чатыр көтөргөндөр Атамекен партиясынын мүчөлөрү. Алдыдагы катарда Жогорку Кеңештин мурунку жана азыркы депутаттары жана элге көрүнүктүү саясатчылары. Текебаев, Чотонов, Жапаровго боштондук делген плакаттарды митингдин катышуучулары көтөрүп алган. Андан сырткары экс-президент Алмазбек Атамбаевди, мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаеваны, УКМКнын мурдагы төрагасы Адил Сегизбаевди камалсын деген плакаттар да бар. Бүгүнкү күндө Кыргызстан ажайып керемет жерибиз. Соттун айынан дүйнөдөгү эң кедей 30 өлкөнүн катарына келдик. Митингде түшүнбөстүктөр да орун алды. Өзүн Гүлжигит Исаков деп тааныштырган жаран Атамекен партиясынын депутаты Каныбек Иманалиев сүйлөп жатканда, силер бул сөздү Жогорку Кеңештин трибунасында айткыла, бизге да сөз бергиле деп Атамекенчилер тарабынан сыртка сүйрөлүп чыгарылды. Бирок кийинчерээк кайра сөз алып сүйлөдү. Укук коргоо органдары бияка келсеңиздер, бул атайын провокатор. Атайын провокатор. Атайын провокатор тап кеткиле атам. Урматтуу, аз провокацияны токтотолу. 2 сааттан ашык болгон митингде сот системасына карата ар кандай ачуу талаптар айтылып, күнөөсү жаткан абактагы саясатчылар акталсын деген ураандар менен коштолду.